Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Бишкек шаарынын түндүк бөлүгүндө курулган 110 киловольт алтын казык жогорку чыңалуудагы жаңы көмөк чордону ишке киргизилди. Иш-чарага президент Садыр Жапаров да катышты. Станциянын курулушу Түндүк электр ачык акционердик коому тарабынан жүргүзүлүп, 16 000 киловатт кубаттуулуктагы жаңы трансформатор орнотулган. Частный компания. Аталган көмөк чордонду куруу 1990-жылдары эле пландаштырылып, бирок каржылык көйгөйлөрдүн көптүгүнөн улам токтоп калган. Арадан убакыт өтүп, айлама жолдун жана Дордой базарынын аймагында көптөгөн жаңы конуштар жана соода объектилери пайда болуп, электр энергияга болгон муктаждык 2 эсе өсүп кеткендиги айтылат. Өзүңүздөр билесиздер, жаңы конуштарда проблемалар бар, жердин документтери жок, куруп алган үйлөр бар. Ошолор боюнча биз азыр иш жүргүзүп атабыз. Өздөрү коюп алган трансформаторлор бар. Биз ошонун баарын мамлекет аркылуу камсыздап бизге өткөрүп алуу максатында ошол подстанцияны куруп атабыз. Бул подстанциянын кургандан кийин биз айыл жерлерине арыздар боюнча опораларды орнотуп, трансформаторларды коюу иштерин улантабыз. Мурда биздин холодильниктер күйүп кетип эле, жанагы ток печкалар иштешпей эле, ушундай болуп кыйынчылыктар болуп аткан. Бүлбүлдөп чырактай эле болуп күйүп атканда, мынтип көмөк чордон алып келди. Мурда теги пригороддон алчу керек да, адам бери канча деген трансформаторлар бар, даже высоковольтный линияда ток жок дешип аткан. Мына үйүбүздүн түбүнө келип калды, буюрса жакшы эле болот. Мамлекет башчысы бүгүнкү көмөк чордонду куруу тапшырмасы 1 ай мурун берилгенин, мындан улам бул багыттагы иштер дагы да болсо улантылып, өлкөдөгү энергетикалык каатчылык акырындан жоюлаарын баса белгиледи. Жаңы көмөк чордону пайдаланууга берүү алдында турабыз. Ал Дордой, Енесай, Дордой 2, Теңдик, Келечек, Мурасордо жана башка конуштарды ошондой эле бул аймактарда иш алып барган өнөр жай жана коммерциялык объектилерди электр кубаты менен камсыздоо сапатын жакшыртат. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз аталган аймактарда отурукташкан жарандардын жашоо шарттарын жакшыртуу үчүн алгылыктуу иштерди аткарып жатат. Тагыраак айтканда, борборго жанаша жайгашкан жаңы конуштардагы турак жай документтерин мыйзамдаштырып берүү жана алардын инфратүзүмүн ыңгайлаштыруу маселелери жандуу чечилип баштады. Ошондой эле Жапаров энергетика тармагын өркүндөтүүгө багытталган артыкчылыктуу ири иш-аракеттерге өзгөчө көңүл бурулуп, Камбарата 1 ГЭСин куруу жана башка экспорттук долбоорлорду ишке ашыруу керектигин айтат. Мына ушинтип акырындык менен энергия кризисинен чыгабыз. Энергия менен баардыгыңыздарды ушундай камсыз кылабыз деген ишеничибиз бар. Мунун баардыгын өзүбүздүн күчүбүз менен куруп жатабыз. Буга чейин только сырттан карыз алып, энергия системасын бүгүнкү күндө 130 миллиард сомдон ашык карызга батырышкан. Биз эми ошол карыздарды четинен өз күчүбүз менен жабышыбыз керек. Ишибиздин ушинтип илгерилеши өз күчүбүз менен өлкөбүздүн энергетика тармагын кезек-кезеги менен туруктуу өнүктүрүүгө бекем ишеним жаратат. Ушул сыяктуу өзүбүз жүзөгө ашыра алчу долбоорлор көп. Аларды жасап атабыз, дагы жасай беребиз. Алардын ар бири боюнча план түзүлүп, курулуштар жүргүзүлүп жатат. Көмөк чордон мындан ары 5000 абоненттүү 13 конушту электр энергиясы менен камсыздандырат. Алдыда Бишкектин түндүгүнө 11 000 абонентке жете турган дагы бир ири станция куруу пландалып жаткандыгы кошумчаланды. Кудай буйруса 1 айдан кийин 3-чү рейс шаарга, мына 3-чү рейс салынат. Ал рейста сайыз учурунда пландаштырылган. Бишкек шаары өзү өнүгүп атат. Бул жагына да кетип атат. Ошон үчүн эки эле рейс бар болчу. Мына Кудай буйруса 1 айдан кийин дагы 3-чү рейс ачылат. 3-чү рейс менен мына ылдыйкы зонанын баарын маселелерин чечебиз. Эске салсак, буга чейин Алтын казык конушунун тургундары электр жарыгысыз калганын айтып, 17 ноябрдын кечинде жол тосушуп нааразычылыктарын билдиришкен. Жарыкты өчүрүүгө абоненттердин карызы көбөйүп кеткени себеп болгон. Мындан улам бул маселени өлкө башчысы өз көзөмөлүнө алып, энергетика тартыштыгын тез арада чечүү тапшырмасын берген. Жыйынтыгына конуш тургундары ыраазы болуп турат. Энергетика мамлекеттин бүткүл экономикасы үчүн стратегиялык жактан зор мааниге ээ болгон тармак. Ар бириңиздер ушул тутумдун ишенимдүү жана туруктуу иштешине чоң салым кошуп жатасыздар. Соңку мезгилде бул чөйрөдө түзүлгөн кыйын кырдаал сиздерден талыкпаган эмгекти
кесипкөйлүктү жана өз парызына чындап берилгендикти талап кылат. Алдыңыздарда элибизди жарык жана жылуулук менен камсыздоо сыяктуу маанилүү милдеттер турат. Ак тилден эмгектенип, көп жылдар бою топтолгон тажрыйбаңыздар аркылуу элибиздин ишеничин актайсыздар деген ойдомун. Мына бүгүн 110 киловольттогу жогорку чыңалуудагы алтын казык аттуу жаңы көмөк чордону пайдаланууга берүү алдында турабыз. Ал Дордой, Енесай, Дордой 2, Теңдик, Келечек, Мурасордо жана башка конуштарды, ошондой эле бул аймактарда иш алып барган өнөр жай жана коммерциялык объектилерди электр кубаты менен камсыздоо сапатын жакшыртат. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз аталган аймактарда отурукташкан жарандардын жашоо шарттарын жакшыртуу үчүн алгылыктуу иштерди аткарып жатат. Тагыраак айтканда, борборго жанаша жайгашкан жаңы конуштардагы турак жай документтерин мыйзамдаштырып берүү жана алардын инфратүзүмүн ыңгайлаштыруу маселелери жандуу чечилип баштады. Өзүңүздөр билгендей, ушул сыяктуу эле иш аракеттер жакындан бери Бишкектин 2-чи жылуулук электр борборунун айланасындагы Ак Ордо жана Ала Тоо 3 конуштарында башталды. Чын-чынына келгенде ушул жердеги көйгөй нечен жылдан бери чубактын кунундай чубалып келет. Ошондой эле берилген тапшырманын негизинде жер ынтымагы конушундагы 69 гектарды ээлеген жер тилкелерин мыйзамдаштыруу жаатында Бишкек мэриясы кадастр муниципалдык ишканасы менен биргеликте техникалык изилдөөлөрдү жүргүзүп баштады. Атайын жумушчу комиссия мобилдүү топтор түзүлүп, жеринде иш алып барууда. Эми болсо Дордой, Енесай, Дордой 2, Теңдик, Келечек, Мурасордо жана башка конуштардагы инфраструктураны жакшыртууга жана электр жарыгына байланыштуу көйгөйүн чечүүгө кезек жетип олтурат. Бир ай мурун тапшырмалар берилген. Мына ошонун негизинде ушул курулуп бүттү. Дагы Кудай буйрса, рес үчүн куруп атабыз. Бир айдын ар жак бер жагында аны дагы ачып калабыз. Мына ушинтип акырындык менен энергия кризисинен чыгабыз. Энергия менен баардыгыңыздарды ушундай камсыз кылабыз деген ишеничибиз бар. Мунун баардыгын өзүбүздүн күчүбүз менен куруп жатабыз. Буга чейин только сырттан карыз алып, энергия системасын бүгүнкү күндө 130 миллиард сомдон ашык карызга батырышкан. Биз эми ошол карыздарды четинен өз күчүбүз менен жабышыбыз керек. Ишибиздин ушинтип илгерилеши өз күчүбүз менен өлкөбүздүн энергетика тармагын кезек-кезеги менен туруктуу өнүктүрүүгө бекем ишеним жаратат. Ушул сыяктуу өзүбүз жүзөгө ашыра алчу долбоорлор көп. Аларды жасап атабыз, дагы жасай беребиз. Алардын ар бири боюнча план түзүлүп, курулуштар жүргүзүлүп жатат. Урматтуу кыргызстандыктар, мамлекетибиздин энергетика тармагын өркүндөтүүгө багытталган артыкчылыктуу иш аракеттердин арасында Камбар Ата 1 ГЭСин куруу жана Каса 1000 экспорттук долбоорун турмушка ашыруу жатат. Ошондой эле баардык жерде аталган чөйрөнү колго алуу аркылуу керектөөчүлөрдү электр кубаты менен толук камсыздоо үчүн өлкөбүздүн алыскы аймактарын өнүктүрүү маселеси дагы бир орчундуу маселелердин бири болуп турат. Өткөн айда болуп өткөн коопсуздук кеңеш жыйынында тез арада чечүүнү талап кылган суу энергетика маселелерин, көмүр жеткирүү, энергия тутумдагы кемчиликтер жана одоно мыйзам бузуулардан тартып, бул чөйрө үчүн көп каржы насыялар алынгандыгына чейинки көйгөйлөрдү көтөрдүм эле. Энергетикалык коопсуздукка жетишүүнүн стратегиялык маанисин эске алып, алдыга коюлган милдеттер менен тапшырмалардын аткарылышын жеке өзүм көзөмөлгө ала турганымды коомчулукка жана энергетиктерге айтып кетейин. Мындан кийин энергетика тармагынын туруктуу иштеши жана өнүгүүсү боюнча кечиктирилгис чаралар көрүлөт. Ал эми аталган конуштун тургундарын алтын казык көмөк чордонунун ачылышы менен куттуктаймын. Ар бир үйдө жылуулук болуп, ар бир үйдүн жарыгы өчпөсүн.